Ак Суу районунда жайгашкан республикалык психоневрологиялык жатак үйүндөгү жабдыктар дээрлик Союз тарагандан бери алмаштырылган эмес. Быйыл Жапон өкмөтү 46 000 доллардан ашыгыраак акча каражатын бөлүп, ага мындай ашкана жабдыктары, чоң көлөмдөгү муздаткычтар, кир жуучу машиналар жана 120 керебет сатылып алынган. Бул жатак үйдө өлкөнүн бардык аймагынан келген психикалык жактан мандеми бар 18 жаштан жогорку 247 айым жашап дарыланышат. Мекеме толугу менен мамлекеттин камкордугуна алынып, жыл сайын республикалык бюджеттен 38 миллион сом бөлүнүп берилген менен ал каражат кызматкерлердин айлык акысы, оорулуулардын дары-дармеги жана ичкен жегенине гана араң жетип, эмерек менен ар түрдүү керектүү буюм тайымдарды сатып алууга мүмкүнчүлүк болбой келген. Япониянын элчилиги менен байланышта болуп жүргөнбүз. Кудай буйрса, мына ошол ишибиз, ойлорубуз ишке ашып, мына 5 жылдан бери биз ошол грантка жазып, андан тышкары алар менен дайыма байланышта болуп отуруп, мына быйылкы жылы ошол оюбуздун баары ишке ашып, биздин ушул ооруларыбыз мына бүгүнкү күндө өзүңөр байкап калгандай, биздин ушул жердеги дарылануучуларыбыз же болбосо кызмат алуучулар деп коебуз, алар башкача бир жөн эле оорулуу эмес, ушундай психикалык мамиледен жабыркаган болгондордун алардын көп эле жетишпегендиктер болот экен. Жетишпегендик деп кандай айтса болот. Бүгүнкү азыр эле жакшынакай болуп турган буюмдар сынып калат, эртең кайра жаңыртыш керек болуп калат. Интернатты өзүнүн үйүнө айланткан айымдардын ар бири ар түрдүү оорулар менен жабыркашат. Анын ичинен көпчүлүгү акыл эс жактан артта калгандар. Бул адамдардын ал акыбалын сурап жакын туугандары деле келбейт. Же таптакыр эле алардан баш тартып коюшкан. Ар кимиси өз колунан келген жумуш менен алек болуп, акылынын жетишинче айрымдары сүрөт тартып, дагы бирлери байпак токуп. Айтор бир тарабы өзүн алаксытса, экинчи тарабы эмгек терапия катары саналып, ден соолугунун жакшырышына өзүнө өзү салым кошуп жатат. Мамлекет тарабынан колдоо жылдан жылга аз-аздан да болсо жакшырып, ар бир бейтапка күнүнө 110 сом бөлүнөт. Бул мен ойлойм, ушу Ысык Көл областында губернатордун өзүнүн иш-чараларында эң биринчи иш-чаралардын бири деп турат деп ойлойм. Анткени бул иш-чаралардын артында көп нерсе бар. Эң биринчиден бул биздин президенттин указы менен жер аймактарды, айыл аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү указына жараша 2019 жылы Жапон өкмөтүнүн чөптүн тамыры жана адамдын коопсуздугу программасынын алкагында 46 000ден ашык өлчөмдөгү АКШ доллары бөлүнүп, биринчи кезекте зарыл болгон жабдыктар сатылып алынды. Муну менен жатак үйдөгү бейтаптарга гана жакшы шарт түзүлбөй, эмгектенген кызматкерлердин дагы жумушу жеңилдеди. Ал эми ушундай эле керектүү жабдуулар менен Токмок шаарындагы мекеме дагы камсыз болгон. Жапон элинде жакындарыңа кыйын кезеңде жардамыңды аяба деген сөз бар. 2011 жылы Жапонияда чоң алаамат болгондо Кыргызстандын эли көмөгүн аябай 20 миллион сомдон ашык жардам жөнөткөн. Биз кыргыз элинин бул жакшылыгын эч качан унутпайбыз жана жардам бергенге ар дайым даярбыз. Бүгүнкү сатылып алынган жабдыктар мекеменин иштөөсүнө оң таасирин тийгизип, кызматкерлерге жеңилдик алып келет деген үмүттөмүн. Жапон өкмөтүнүн бул Кыргызстанга көрсөтүп жаткан биринчи жардам эмес. Буга чейин да экология, транспорт жана коммуникация өңдүү ар кайсы тармактарда өзүнүн жардамын аябай келет. Мындай жылуу мамилени эки элдин чыныгы достугунун далили катары эсептесек туура болор. Бактыбек Маматсаев, Пирамида, Ысык Көл облусу.